Программабызды улантабыз, достор, ушул өтүп бара жаткан 2017 жыл бардыгыбыз үчүн ушундай жемиштүү жылдардан болду. Көптөгөн ийгиликтерди алып келген жылдардан болду. Ылайым эле келаткан жылыбызда ошондой жылдардын катарын толуктасын дейли. Ал эми ушул өтүп бара жаткан 2017 жылда ушундай эң урунттуу жана эң жакшы окуялар болду, туурабы? Ооба, туура. Биздин Ош шаарыбыздын кире беришине ушундай KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси, президенти Имамидин Ташев Асамидиновичтин демилгеси менен туу көтөрүлдү, туурабы? Ооба, туура. Бир гана Ош аймагында эмес, Баткен шаарында да коюлуптур, достор. Жана ошондой эле 2016 жылы болсо Балыкчы шаарында дагы көтөрүлгөн. Ооба, туура. Анда эмесе ал тууралуу бизде кичинекей видео сюжет бар. Миң уккандан бир көргөн жакшы дейт. Ошондуктан бардыгыбыз видеого назар салалы, андан кийин жолугабыз. Эч кайда алыстабаңыздар. Мына ушундай бардыгыбыз көрдүк. Эми баратканда өзүңүздөр Ошко каттап калсаңыздар, сиздер дагы көрөсүздөр. Ушу KG Group курулуш компаниясы 2017 жылдын эң мыкты номер 1 курулуш компаниясы болуп аныкталды. Бизде ушул компаниянын негиздөөчүсү, президенти Ташев Имамидин Асамидинович бизде бүгүн майрамдык чыгарылышта конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутлантаңыз менен. Баары жакшы, шүгүр. Майрамдоосуга даярсызбы? Буйруса, 100%. Биз жыл жыйынтыгын чыгарып атабыз. Ушул 2017 жыл сиз үчүн кандай жылдардан болду? Эми кеңири эле алганда жакшы дейли. Келечекте дагы ушу жаратканым ушу биздин настройго жараша жакшы күндөрдү насип кылсын. Эми ар бир тармакта эле баланс болуш үчүн кемчиликтер, баланс болуш үчүн кыйынчылыктар болбой койбойт. Бирок ошо кыйынчылыктар, кемчиликтер келечекте жакшы бир ачылышка, жакшы бир өсүүгө бир пайдалуу болот. Ошого кеңири алганда шүгүр, жаман эмес. Жакшы. Имамидин Асамидинович, айтсаңыз, ушундай чоң компанияны жетектеп келатасыз. Канча жылдан бери буюрса ийгиликтерге жетип атасыздар. Кыргыз элине дагы мынакей жашынакай сонун окуяларды тартуулап атасыздар. Ийгилик эмнеде? Мыкты президент болуш үчүн, мыкты жетекчи болуш үчүн ошончо адамды бир кармап, ынтымакта, достукта кармап, анан дагы аны менен бирге ийгиликтерге жетип, кандай жетекчи болуш керек? Сырлар болсо керек. Эми сыр деп да айта албайм, бирок бир эле нерсени айтып кете алам. Сөйдөнгөндө буну дайым эле ар бир интервьюда, ар бир ошо журналисттер менен маекте айтам. Аны үчүн бир эле нерсе керек, каалоо керек. Каалоо. Жүрөктө болуш керек. Биз акыркы убактарда мына өзүңүздөр көргөндөй жүрөктү унутуп калып, акыл менен каалап калдык. Жүрөктү унутуп калып, ооз менен каалап калдык. Жүрөктү унутуп калып, бирөө үчүн жасалма каалап калдык. Ушул жасалмалыктан, чын жүрөктөн бир ыхлас салып кааласа, адам баласына жараткан тооду тоңкортуп, зооду зоңкортконго күч кубат берген жандыкпыз да. Жакшы экен. Агай, жаңы жыл, жакшы маанай, жаңы жашоо дегендей 2018 жылга болгон кандай жакшы пландарыңыз бар? 2018-ге ушул эле биздин салттарды улап, биз KG Group курулуш компаниясы катары элдин оозуна курулуш компаниясы катары эмес, кайрымдуулук компаниясы катары сиң алдык. Бул да болсо биз үчүн эбегейсиз чоң сыймык.
ушул кайрымдуулуктан тайбоо. Биринчи эле максатыбыз тапкан нерсебизди бөлүшүү. Ушул жылда жасап келген кыргызстандыктын санын көбөйткөн көп балалуу үй-бүлөлөргө батир берүүнү улап келебиз буюрса. Мына жаңы 5 каналга келген кабарыңыздар балким болбой калды. Биз армияга, Кыргызстандын күч түзүмдөрүнө дагы мына 2016-дан баштап жардам берип баштадык. Жакшы. Себеби дегенде ушул биздин армиясыз, биздин Кыргыздын мекени сак болмоюн, Кыргызстанда тартип болмоюн, өсүү болбойт го деген үмүттө ушул армияга да жардам берип келатабыз. Ушул аларга да батир бөлүп бериштирип аткандарыңызды уктук эле. Күч структуралары үчүн атайын. Себеби дегенде багы күч кызматкерлери, күч структурасында иштеген кызматкерлер жакшыраак иштеп, ушундай бир стимул болуш үчүн деп айткан жайыңыз бар да. Албетте. Мына биздин алдыңкы президенттин дагы баягы идеология койгон бир багыты бул күч түзүмдөрүнө көбүрөөк жардам берип, ошолорго маани берүү болчу, ушул жаккан жагы. Биз дагы ошого жарандык коом катары жөн калбай, ушул батир бөлүп берүү менен аларга дем берүү, күч берүү, мындай айтканда дух берүү. Анда улап келатабыз. Андан тышкары аларды жыл сайын ушул стимул берүү максатында Кыргызстандын 7 дубаны менен ар бир чек ара кызматтары менен кызматташкан ошол жоокерлерге конкурстар уюштурулуп келет. Ушулуңуздардан жазбаңыздар, ар дайым ушундай элге, ушундай кайрымдуу инсандардан болуп жүрө бериңиздер. Сиздерге жана курулуш компанияга биздин атыбыздан 5 каналдын атынан чакан белегибиз бар. Муну кабыл алыңыз. 2018-жылда. Ооба. Сизден дагы эл журтты эми куттуктасаңыз болот. Кабыл элек уксак. Рахмат. Бул белек берүү адамга мисалы жакшы сөз бар эмеспи? Физикалык түрдө жардам бер дейт. Же болсо стимул бер дейт. Физикалык түрдө жардам бере албасаң, акылың менен жардам бер дейт. Акылың менен да жардам бере албай калган болсоң, жүрөгүң менен жардам бер дейт да. Бул баягы белеңиздерге рахмат. Сиздерге да ийгилик. Себебинде мисалы бул белек мен үчүн жоопкерчилик. Кандай жоопкерчилик? Бирөө жөн эле белек алып баса берет. А биз бул белекти алгандан кийин сиздерге ушул сиздердин эфириңиздерде айткан кайрымдуулуктарды экесе кылууга алынган жоопкерчилик. Ошого сиздерге дагы ийгилик. Мына жаңы жыл кирип келген 2018 баягы жандыктын атыны атоо балким биздин элдин түшүнүгүндө бир аз терс көрүнүп калгандыр, бирок ушул жылдын урматына, ошол жандыктын урматына, ошол жандыктай элиме сезимталдыкты, ишенимдүүлүктү, орустарда айтпайбы, верный. Ошо ишенимдүүлүктү, анан акыркы убактарда эмнегедир коомчулукта баягы кырсыктан баягы кырсык көбөйгөндөй сезилип атат. Ушул Кудай таалам баарыбызды башыбыз аман, денибизди сак коюп, мекенибизге береке, жерибизге ынтымак, анан ушул бизди орноткон, деги эле Кыргызстанда турган, Кыргызстандын сыртында да турган кыргыздын желеги bundan da бийигирээк жерде желбирешини Кудайдан тилеп кетебиз. Буюрса айтканыңыз келсин. Чоң рахмат, сиздин да үй бүлөңүзгө, жумушуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы 2018-жылы дагы да мыкты окуяларды күтөбүз сиздерден. Чоң болуңуз. Рахмат, сиздерге да ийгилик.